Жыл башынан бери 4-чү ирет кайталанган өрт. Ош базарына катталган кырсык кече түнкү саат 11 чамасында болуп, өрт өчүрүү кызматына 23:39 кабар түшкөн. Тилсиз жоодон куткаруу үчүн 6 бригада 2 саатка чукул убакытта өрт өчүрүүгө үлгүрүшкөн. Бияка 6 атайын өрт өчүрүү автоцистерналары келген. Плюс биздин өрт өчүрүү бөлүмү, өзгөчө кырдаалдар башкаруу борборунун оперативный дежурный службасы. Маалыматтар боюнча болжол менен кийим-кече жана бут кийим сатылган жайда 500 чарчы метр жай өрттөлсө, 40 чукул соодагер жабыркаган. Гүлгө айланган бул жай Z деп аталган жоопкерчилиги чектелген коомуна тандык. Учурда кырсыктын себептери менен чыгымдар иликтенип, териштирүү иштери жүрүүдө. Райондук бийлик жабырлануучуларга жардам көрсөтүү тууралуу аракеттер болоорун билдирүүдө. Ошондой эле тийиштүү органдар учурда жабырлануучулардын арызын кабыл алып жатыптыр. Өрттүн алдын алуу максатында атайын машыгуулар болгону менен райондук бийлик базарда башаламандык көп, тилкеден чыгып кеткен соодагерлер арбын дейт. Биз жанагы ошо башаламан соода боюнча күрөш алып барабыз. А бирок могул бул деген баягы жеке менчик территория болгондуктан ошолордун көзөмөлүндө буга тек инспекциядагы тийиштүү органдар дайыма ошо өздөрүнүн айткандай жана предписанияларын беришет. Бирок эми биякта көп учурда бул кабыл алынбай калып атат да. Өрт өчүрүү кызматы бул ирет кырсык түнкүсүн катталгандыктан унаалардын кирип чыгуусуна тоскоолдук болгон жок дейт. Ал эми соодагерлерге түшүндүрүү иштерин бат-бат жүргүзүшкөнү менен аларды көпчүлүк жактыра бербесин айтат. Ошондой эле башаламандыкты тартипке салуу, эрежени сактабагандарга чара көрө албагандыктан түшүндүрүү иштери менен гана чектелишет. Биз өзгөчө кырдаалдар министрлиги ушундай эле только үгүт насаат иштерин жүргүзөбүз и плюс өрт болуп кетсе келип өчүрүп беребиз. Калган надзорный функция деп коет, аны келип карап текшерип предписание, штраф, сиз айткандай катуу чара көргөн иштерди болсо биздин госэкотехинспекция. Жабырлануучулар болсо өрт башталганда эле базардын күзөтчүсү соодагерлерге кабар берген дешет. Кийим-кече, бут кийим сатылган аймакта кече санитардык күн болгондуктан соода болгон эмес. Анын үстүнө өрт түн ичинде чыгууда. Мындан улам ар кандай күмөндүү ойлор жаралууда деп кырсыктын чыгуусунан шек санаган сатуучулар окуя атайын уюштурулганбы деп да ойлоп жатышыптыр. Элдин баары кеткен туурабы? Вот понедельник күнү уже кечинде өрт чыгды. Тоже бизге тоже кызыктай туңуюк болуп атат. Базар эч ким жок болгондо мисалы туурабы? Вот ошол нерседен бизге туңуюк болуп атат азырчы. Азыр ар ким ар кандай болжомолду айтат бул жердечи. Анан кийин азыр тиги эме өздөрү карап чыгып атат го, ошолорго карап жыйынтык чыгарабыз. Бизден көрбөгөндөн айтыш кыйын го бул жердечи. Ош базарынын тилсиз жоо катталган аймагына жакын турушкан соодагерлер да кооптонуп жатышкандыктарын айтышууда. Анткени биринин да өрткө каршы шаймандары ал тургай шарты жок. Негизи эле бул аймакта башаламандык көп. Азырынча эми коркунуч болот дечи. Бирок Кудай сактасын ондойдон. Учурда кече түнү катталган өрттүн чыгуу себебин атайын лаборатория укук коргоо органдары менен биргеликте иликтесе, чыгымдар боюнча да тийиштүү тармак иш алып барып жатыптыр. Шекер Сатыбалдыева, Калыбек Абдымамутов, Нью ТВ.